Кечээ күнү болуп өткөн Өзбекстандагы трагедияны уктуңуз беле. Коңшу мамлекеттин жаңылыктарын биз эмне кылабыз десеңиз, эң чоң ката кетирген болосуз. Өзбекстанда жаш келин төрөтканага төрөө үчүн өз путу менен келип, врачтардын чалаакылыгынан бала дагы, эне дагы көз жумган. Каза болгон келиндин жакындарынын айтышы боюнча, капиниц саны туура эмес берип алгандыгын айтышууда. Дал ушул видеороликти биздикилер да көрүү үчүн өйдө караган бармакчаны сөзсүз басып, комментарийге ой пикир жазганды унутпаңыздар. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Oyog'i bilan kirib kelgan bu yoqdagi bo'kadagi vrachlar qanaqadir kaplinsa qo'ygan. Kaplinsadan keyin qon ketishni boshlagan. Qon ketishni boshlagandan keyin bular ekstremni operatsiyaga olgan. Operatsiyaga olib bo'lgandan keyin bola ham, ona ham o'lgan. Bo'ldi, o'lgan. Soat 3 da, kunduzi 15:00 da o'lgan. Mana hozir soat 22:44. 22:44 gacha kushetkada yonboshlatib yotqizib qo'ygan, jag'i osilib yotibdi, bola yon. Бишкекте Mercedes-Benz унасы жогорку ылдамдыкта келе жатып, номер 23 автобус менен кагылышты. Жол кырсык Алыкулов жана Жайыл Батыр көчөлөрүнүн кесилишинин аймагында болду. Кырсыктын натыйжасында 3 адам жабыркады. Алардын 5-өө автобустун жүргүнчүлөрү, ал эми 3 адам жеңил унаанын ичинде болгон. Учурда бардыгы ооруканага жеткирилди. Уланбек Жанович, Алыкулова магистраль. Вот он, Мерседес. Мерседес ехал с восточной стороны в западную сторону. Наш автобус спускался с Алыкулова. Был уже в кольце. И водитель Мерседеса уже на кольцо въехал, игнорируя знаки. То есть пропустить кольцо здесь главное. Предварительно он виноват. Автобус уже туда отогнали, уже сейчас схему начертили. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Өрт учурунда жардам көрсөткөн кыргызстандык Орусиядан чыгарылууда. Суд бир нече күн мурда Екатеринбургдагы өрттөн адамдарды куткарган кыргыз жаранын Орусиядан депортациялоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу Медуза басылмасы билдирди. Маалыматка караганда Султан Абдумаликов Екатеринбургда эмгек келишими жок таксист болуп иштеген. 18 ноябрда ал номер 2 клиникасында өрттө көрүп, имаратты көздөй жөнөп, алгач улгайган бейтаптарды эвакуациялоого жардам берип, кийин оорукананын кызматкерлери менен өрттү өчүрө баштаган. Өрт өчүрүүчүлөр келгенден кийин эле Султан эсин жоготкон. Ал түтүнгө тумчугуп калган. Эртеси күнү Абдумаликовго полициядан телефон чалып бөлүмгө келүүнү суранышкан. Ал жакта кыргызстандык документ маселесинен улам депортацияга туш болуп жатканын билдиришкен. Окуяга жалпыга маалымдоо каражаттары көңүл бургандан кийин милиционерлер Султанды эгер ал документтерди иреттеп алса, ишти сотко өткөрбөйбүз деп ишендиришти. Бирок көп өтпөй ал кайрадан кармалды дейт басылма. 21 ноябрда Екатеринбург темир жол соту Султан Абдумаликовду РФте жүрүү режимин бузгандык үчүн күнөөлүү деп тапты. Азыр ал чет элдиктерди убактылуу кармоо борборунда турат жана депортацияны күтүүдө. Бүгүн Бишкекте Мамбет Мамакеевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болуп жатат. Бүгүн 26 ноябрда залкар хирург жана окумуштуу медицина илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын баатыры Мамакеев Мамбет Мамакеевичти акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүп жатат. Коштошуу зыйнаты Улуттук хирургия борборунун алдында өтүп жатат. Анын сөөгү Ата Бейит мемориалдык комплексинде коюлат.